Запись. Кош келипсиңер кыздар. Көбүнчө кыздар баарыбыз эле кыздар окшойбуз э. Абдан кубанычтамын силерди көрүп жатканым үчүн. Өзүмдү тааныштырып кетейин бир аз. Менин атым Гүлчахра Чокоева. Нарындан болом. Азыр данный момент Москвадамын. Анча мынча орусча сөздөр кошулуп кетсе мындай айыпка буйрубайсыңар, себеби аралаштырып сүйлөп көнүп калыптырмын. Бир аз эгер түшүнүксүз болуп калса, аягында дагы суроолорду жазып койсоңор, суроолорго жооп берем. Колуман келишинче жалпак тили менен түшүндүргөнгө аракет кылам. Себеби криптовалюта бул азыр биздин жашообузда жаңы волна да. Эми таптакыр эле жаңы деле эмес, просто биз баягы Европадан 50 жыл артта калып аткан үчүн бизде кичине мындай артта калып атабыз да. Чыны менен муну эми жаңыдан түшүнүп баштадык. Инвестиция деген эмне, криптовалюта деген эмне деген нерселердин баардыгы тең бизге жаңы да. Ошон үчүн кичине мындай кененирээк дагы айтып кеткенге аракет кылам. Анча мынча билбегендер да бар, эми билгендер да бар. Билгендер эми капа болбойсуңар, себеби все-таки билбегендер көбүрөөк криптовалюта деген эмне ал деп көп сурашат да менденчи. Криптовалюта жөнүндө сүйлөп калганыбызда. Мен негизи швея болуп иштейм. 20 жылдан ашык стажым бар. Опытный швеямын. Бирок ошол швеяда иштеп дагы деле ошентип эле без выходной, дем алышы жок эле иштеп жүрө бермек болушум керек, эгерде менин ден соолугум мага сигнал бербесе. Себеби деген бул жашоодо ушундай экен да. Гонкаларда эле ушинтип жүрө беребиз, баягы өзүбүзгө көп көңүл бурбайт экенбиз да. Ошол моменттерде бизге Аллах таалам ушундай бир сыноо менен же болбосо бир какой-то бир оору мененби, бир нерсе менен бизге мындай сигнал берет экен да. Сен мындай кичине бизди баягы аманат кылып берген го, биздин денебизди деле бизге аманат кылып берген. Ошол денеге дагы өтө биз баягы акысына кирип кетет экенбиз да. Дин жөнүндө аралашып кетсе дагы кээ бир адамдар мындай кыжалат болот, бирок эми баарыбыз эле мусулманбыз, альхамдулилля. Ошон үчүн кичине кошуп да кетем, айыпка буйрубайсыңар. Ошо башыма операция келгенде гана мен ошондо гана түшүндүм, что мен азыр туура эмес нерсе кылып атканымдычы, что чындык менен мен ошо денемдин, өзүмдүн ошо Аллахтан берген аманат ушу денеме аябай дегенде почти кыянат кылып атам, эс алдырбай атам да убагында деп. Анан кийин ошо операция болгондо баягы иштеп жүрүп, акча кармап жүрүп, акча кармабай калсаң, ошондо адам депрессия болот экен да, стресс болот экен. Ошондой эле болду менде. И ошол мезгилде мен уже түшүндүм да, что туура эмес нерсе кылып атам. Бул нерсе чо-то туура эмес. Себеби любой момент бизге деген ден соолугубуз бой берип койсо, биз ошол акчаны да таба албай калабыз да. Анан бизде баягындай установкалар бар да, ата энелерибизден түшкөн. Ошо акчаны баягы кыйналып табыш керек, ушунчалык иштеш керек дегенчи. Бирок чыны менен айтып келгенде эң жакшы жумушчу бул деген биздин акчабыз экен да. Биз аны түшүнбөйт экенбиз. Биз акчаны алып эле, коротуп эле ошо көнүп калганбыз. Ошон үчүн бизге инвестиция деген бул нерселер бизге алыс экен да. Бирок баягы инвестиция, биз билимге инвестиция кылабыз, же болбосо азыр бир ушундай компанияларга инвестиция кылып, ошондо мен атайын окуп, финансовый перезагрузка деген окууну окуп, 40 000 төлөп, Максим Темченко дегенди билет болушуңар керек. Ошонун окуусун окуп, ошол жактан анан түшүндүм да, что инвестиция бар экенин, что инвестиция баардык адамдарга доступный экенин. Ошону түшүнүп билип, окуп, анан кийин ушинтип инвестиция кылып баштагам. Уже 2 жылдан бери инвестиция кылам. Бирок азыркы данный моментте мен именно криптовалютага инвестиция кылып атам. Криптовалюта деген бул цифровой акча. Мисалы үчүн фиатный акча дегенде мен биринчи түшүнгөн эмесмин, ал эмне деп. Көрсө биздеги жанагы эле кагаз акчаны фиатный акча деп коюшат экен. Бул кагаз акча. Цифровой акча бул виртуальный цифровой акча. Бул мисалы үчүн мурун бизде деген телефондор жанагындай линия менен телефон болгон. Жанагындай обычный трубкалар. Азыр болсо мына Wi-Fi, интернет деп, интернет азыр элдин баары, башында биз көп осознавать эткен эмеспиз, интернетти көп деле кабыл алган эмеспиз. Бирок азыркы учурда интернет ушундай бир дүйнө жүзүн ушундай басты, волна болуп. Азыр даже кичинекей балдарыбыздан бери телефонду даже чукулап, кармалап атышпайбы? Бул ошондой эле криптовалюта дагы, бул дагы ошондой волна да.
Бизге деген баары бир азыр болбосо кийинчерээк баары бир ушул эмеге келесиңер. Цифровой акча деп атканыбыз, мисалы үчүн бизде фиатный акчаларда доллар, рубль, сом, лира дегендей акчалар болсо, биякта дагы криптовалютада, цифровой акчада тоже ошондой бар. Биткоин, эфириум, USDT, DOT, TRX деген ушундай түрү менен бар да. Ошондо биз деген ушундай, мисалы биздин жашоодо, обычный жашоодо обмен валюталар бар го. Биз мисалы долларды арзан сатып алып, кайра кымбат сатып, ошентип ошондон комиссия эмейт эткендей эле бул жерде дагы криптовалютада ушундай эле арзан, ушундай базары бар, атайын биржа деп коет. Binance биржа, Binance'ты азыр билесиңер, Huobi деген китайский биржа бар. Булар бүт бардыгы официальный биржалар. Биржа деген бул ошо базар. Ошол цифровой акчалардын базары. Обменка деп койсок болот. Азыркы жер мисалы үчүн биздеги обычный жашообуздагы бул обменка. Бул жерде ушундай биржа базары, ошол криптовалютанын базары. Эми ошол криптовалютада, ошол эмеде базарда ушул именно цифровой акчалар менен соода сатык болот дагы. Ошонун ростунда, ошонун түшүп арзандашында, кымбатташында, ошонун ортосунда акча табабыз. Биздин акчалар ошого иштейт да. Мисалы ошенткенде эле биз сразу кээ бир адамдар коркуп кетет да, аяка акча вложить этиш керек. Бирок бизде бир түшүнүк болуш керек, что если берсең аласың. Если даже элементарно магазинге барганда, если сен акчаңды бербесең, сага эч ким неме кылбайт, эч ким мисалы продукт сатпайт. Ошондой эле кеп да. Мисалы үчүн, эгерде сенин акчаң болсо, сенин акчаң жакшы иштейт сага караганда. Мисалы үчүн, адам деген отпуск алышы мүмкүн, выходной алышы мүмкүн, кечинде 24 саат бою иштей албайт. Биздин акчалар күнү түнү 24 саат бою иштей алат. Эң жакшы жумушчу бул негизи акча. Ошон үчүн акчаны дагы туура пайдаланып, туура иштеткенди билиш керек. Акчам жок да дегендер бар, бирок акчаны негизи баягы көп акча тапканда эмес деп, туура пайдаланганда экен да. Биз ошол нерсени түшүнүп жетишибиз керек. Эми бизде мисалы мен ушул Royal Q-га киргениме бир 4-5 ай болуп калды. Ошол Royal Q-да азыр иштеп, акчамды иштетип, ошо өзүм акчаны чыгарып көрүп, андан кийин үйрөнүп алып, мен уже азыр эми только баштадым да. Кыргызча дагы ошо презентация кылып, элдерге жеткизелик, бөлүшөлүк. Себеби бул аябай сонун чоң мүмкүнчүлүк. Себеби пандемия учурунда уже көрдүк, кандай бизнестер токтоп калат экенин, банкрот болуп калат экенин. Ошондой эле онлайнда биз деген азыр бул вынуждены деп коет го, биз айла жок, ушул нерсеге биз үйрөнүшүбүз керек. Бул шарттуу түрдө да. Мисалы үчүн кээ бирөөлөр айтат, мисалы мен билбейм деп. Баарыбыз эле билбейбиз. Любой жумушка барганда эч ким мисалы үчүн билип барбайт. Мисалы жумушка деле киргениңде сага көргөзөт, мону кыласың, анан ушундай болот результат да, результат кыласың, ошонго акча, мен сага монча акча төлөйм. Ошондой эле сыяктуу бул жерде дагы иштесе да болот, акчаңды иштетсең да болот. Эки түрү бар. Инвестор катары кирсеңер да болот, же болбосо активный партнер катары да кирсеңер болот. Бул жерде ошол Royal Q деген бул азыр мен дагы жакшылап айтып кетем. Бизде Leaders Time деп биздин СНГ боюнча бизде номер 1 команда болуп турабыз азыр. Себеби бул жаңы гана баштап, мына 1 жылдан ашты, 1,5 жыл болду иштеп атканына. СНГга эми тарады да. Ошон үчүн рынок пустой. Азыр аябай сонун иштесек болот. Акчабызды да иштетсек болот. Ошондой эле мисалы любой адам, билими жок адам дагы бул жерде акча таба алат. Инвестор катары дагы и активный катары дагы. Бул площадка 24 саат бою иштей турган эме. Цифровой деген трейдер деген бул соодагер, бул цифровой соодагер. Бул силерге иштеп берет 24 саат бою. И бул мисалы үчүн жаңы келген новичок деле, эч нерсени билбеген адам деле бул цифровой трейдерди, соодагерди сатып алып, 1 жылдык лицензиясын и иштетсе болот. 24 саат бою иштейт. Royal Q бул деген неме?
Так, дайланып кетейинчи. Бул негизи Royal Kuno деген Сингапурда 21-жылы майда иштетти деп жазалган экен да бул роботчу. Бул робот деген жанагындай скамитсетип кетпейби деген да суроолор болот да. Эгерде бул Royal Q бул робот эси нелегальный болсо, официальный биржалар муну менен иштешмек эмес. Ошону басым жасап айтып кетким келет. Binance биржа, мисалы үчүн Huobi биржалар, булар официальный биржалар. Булар деген анча-мынча нелегальный нерселер менен иштешпейт. Ошондуктан муну баягы туура түшүнүш керек, что бул жерде нормальный, серьезный бизнес экенинчи. Апрелдин 22 числого чейин эле уже 1,5 миллион жанагы приложенияны скачивать этип атканда көрөсүңөр. Миллиондон ашык скачивание болгон бул приложенияны. И уже 1 жылдын ичинде эле 1 миллиарддан ашык доллар прибыль болгон бул компанияда. Бул значит 1 жылдын ичинде миллиард жасаган болсо 1 миллиарддан ашык. Бул анда биз серьезно кабыл алышыбыз керек да. Бул реально адамдарга аябай сонун мүмкүнчүлүк берип, аябай сонун ишеним арттыра турган приложение экенинчи. Эми безопасность бул коопсуздук боюнча коопсуздук эми бирок аябай совсем коопсуздук деп деле айта албайбыз да. Мисалы үчүн биздин жашообузда төрөлгөн адам уже эле биз өзүбүздө деле коопсуздук мисалы эч кимге гарантия жок да. Бирок эгерде даже ошондой болуп кеткен күндө дагы, если прям ушу робот жоюлуп кеткен күндө дагы силердин безопасностуңар, силердин немеңер, рискиңер только эле $120. Бул болсо, мисалы үчүн, акчаңарды эч кимге бербейсиңер да. Бул жерде эң важный акчаңарды эч кимге бербейсиңер, только өзүңөрдүн официальный биржаңарда эле жатат. Эгерде инвестор болуп, инвестиция кылып, монеталарды иштетсеңер, анда только өзүңөрдүн биржаңарда, спотовый кошелегиңарда эле жатат. И силер роботко через API ключ эле доступ бересиңер. Через API ключ дегени бул даже робот өзүнүн комиссиясын дагы снимать эте албайт. Силер только вот вывод деген жерде отключать этип коесуңар, API ключ создавать этип аткандачы. Болду. И силер комиссияны өзүңөр перевод кылмайынча, ал даже өзүнүн комиссиясын ала албайт. Силерге чистый прибыль жазайт, чистый прибыльдан гана алат. Так мындай неме албайт да. Өзү ала албайт. Өзү самостоятельно силердин кошелегиңарга доступ эмейт этпейт. Ошон үчүн биз безопасный деп айтабыз да бул жерде. И сделканы эч качан минуска жаппайт. Только плюсовой сделка кылып эметет да, жабат. Только плюс силерге выручка жасап бергенде гана, ошондон гана эме кылат. Ошон үчүн биз деген айтабыз, силердин акчаңарды, депозитиңерди сливать эте албайт. Эмнеге? Себеби монета даже арзандаганда дагы бул робот эме арзан сатып алып, баардык акчага сатып албайт да алчы. Мен андан кийин эң аягында дагы өзүмдүн роботумду ачып көргөзөм. Ошондо аягында силерге дагы баягы зрительно көбүрөөк түшүнүктүү болот. Бирок самый главный мен айтканым, силер деген через API ключ гана доступ бересиңер, и эч кимге акчаңарды үчүнчү, третий жанагындай доверительный управленияга бербейсиңер. Мисалы көп жерлерде ушундай го, акчаңарды доверительный управленияга бересиңер, чтобы алар иштетет силердин акчаңарды, анан прибыль жасап берет депчи. Бул жерде андай эмес. Акча только силерде, силердин кошелегиңарда. Ал жерге силерден башка эч ким доступ эмейт этпейт. Ошон үчүн биз бул жерде баягы акчаны эч кимге бербеген үчүн бул жерде безопасный деп айтабыз. Так, далее бул эме жаңы ошо эмени криптовалютаны билбегендер үчүн, түшүнбөгөндөр үчүн аябай сонун мүмкүнчүлүк. Себеби баягы кирип туруп эле акчаны сливать этип жоготуп ийүү деген жок бул жерде. Только эле силер өзүңөр ошол жерден киргенден кийин уже окуп, үйрөнүп баштайсыңар, силер үчүн робот гана эме соода кылат да, торговать этет. Ошон үчүн бул жерде аябай жакшы. Бул роботтун немеси силердин рискиңер только $120 деп жана айтып кеттим. $120 1 жылга лицензиясы. Да, стоимость лицензии $120 бул 1 жылга. Эгерде 12 айга бөлсөк $10 болот. $10 силер даже магазинден барып, даже бир жакшы нерсе дагы сатып ала албайсыңар, азыркы учурда. Себеби Zoom'дун эле подпискасы даже $15 айланат 1 айга.
Ошон үчүн бул жерде ушуну дагы түшүнүш керек да, что бул аябай арзан да. Буну мисалы үчүн финансовый пирамида эмеспи деп айтышат. Финансовый пирамида эмес деп айтабыз биз, себеби пирамидаларда, финансовый пирамидаларда ал жерде эч кандай продукция жок. Жаңы келген адамдын акчасы аркылуу үстүңкүлөр акча алат дагы, кийинкилер акча ала албай калат. Бул жерде болсо именно продукция. Мисалы үчүн лицензия, роботтун лицензиясын 1 жылга аласыңар, плюс еще силерге ал 24 саат бою иштейт. Бул цифровой продукт, мисалы үчүн ошол именно акчаны генерировать этип силерге прибыль алып келе турган машинка деп койсок болот. Акча табуучу машинка деп койсок да болот. Ошол комиссиялардан, ошо именно силерге жасап берген акчанан гана комиссия эметет робот. Так, мен кийинки эмеде кыргызча слайд жасаганга аракет кылам. Мындай эми ушундай болуп калды да, шашылыш эле болуп калды. Рояль Q ошо жанагы айтып кеткендегидей эле нисходящий, мисалы монеталар арзандап атканда дагы булар прибыль кыла алат. Кантип? Бул мисалы үчүн монета арзандаганда кичинекей суммага сатып алып отуруп, кайра өйдө көтөрүлгөндө ал сатып, анан кийин усреднение кылат да. Ошо субпродажа деп коебуз, ошо субпродажада ал комиссия албайт. Ошон үчүн жанагы алгачкы алган бааңарды ылдыйлаткан үчүн бул минус болбой, минуска кетпей, постоянно прибыль кылат. Волатильный го бул, мисалы үчүн монета то арзандайт, кайра кымбаттайт, ушинтип мынтип волатильный болуп турат да постоянно. Ошол волатильный болгон учурда бизде ошо ортодо комиссия, ошондо прибыль иштейт да. Постоянно өзү анализ жүргүзөт рынокко, өзү постоянно ошо арзандаганда алып, кымбаттаганда сатып, ошондон прибыль жасап берип турат. Так, баардык адамдарга доступный, баардык 18 жаштан өйдө, даже бизде 15 жаштан өйдө иштегендер да бар. Конечно, бирок Binance биржага 18 жаштан өйдө гана верификациядан өтө алат, өзүнүн личный паспорту менен. Көбүнчө мисалы аябай кызыккан подростоктор өзлөрүнүн ата энелеринен суранып, верификациядан өткөзүп, эмени ачып алып туруп Binance'ты, андан кийин ушинтип өзлөрү иштеп аткандар дагы бар. Муну эгерде бизге кошулуп калсаңар, ушул жерге кирип иштеп калсаңар, өзүңөр таанышып, даже өзүңөр күбө болосуңар. Аябай баардыгы тең прозрачный болуп, түшүндүрүлүп, даже саатынан бери, убактысынан бери бүт баары жазылып турат. Бүт баардыгы роботко, жанагы личный кабинетке киргенде бүт баардыгы көрүнүп турат. Ошон үчүн бул жерде адамдарга именно аябай во благо жасалган да. Ошон үчүн бул жана экологиялык таза продукция деп айтабыз. Бул продукция өзүн өзү эле сатат. Себеби мындай мүмкүнчүлүктү чын менен билбейм, менин жашоомдогу биринчи жолу кездештирдим да ушул нерсеничи. 3 эме бар, способу бар бул жерде. Лицензияны сатуу жолу менен дагы акча тапса болот, и инвесторлорду тартуу жолу менен дагы акча тапсаңар болот. Мисалы үчүн лицензияны сатканда ар бир лицензияга $30 $75 чейин көтөрүлөт, статусу көтөрүлгөнгө жараша. И структуралардан дагы $10 дагы прибыль түшүп турат. Инвестиция, мисалы инвесторлор инвестиция кылып, алардын чистый прибылынан робот 20% алат го комиссиясын, ошондон 4%ин ким привлекать эткен болсо ошол адамга төлөп берет. Анан кийин лидер болуп, эгерде аябай лидировать этип эмеге чыккан мезгилдерде, статусы уже 3төн өйдө чыкканда 10% Royal Q ошол компаниянын өзүнүн чистый прибылынан, казынага түшкөн акчадан 10%ти ошо эмелерге бөлөт, лидерлерге бөлөт. Ошондой дагы аябай сонун дагы эмеси предложениясы бар бул жерде. Вот азыр жанагы айтып кеткендегидей эле, бул жерде лидерские вознаграждения деген бар, привлечение инвестиций деген бар. Жанагы инвесторлор, мисалы кээ бир адамдардын акчасы бар да, акчасы бар, алар каякка хранить этип, кандай кылып эметишти, сакташты даже издешет да ушундай инструменттердичи. Биз акчалууларга дагы жардам беребиз. Акчалууларды азыр инфляциядан сактап акчасын,
ошону көбөйтүп алганга дагы жардам беребиз. Ошолорго жардам бергенибиз ошо биз эгер лицензияны өзүбүздүн реферальный ссылкабыз менен аларга лицензияны сатсак, бизге ошо от продажи лицензии тоже $30, структурадан $10 ушундай болуп түшөт. Бул жерде маркетинг аябай жакшы. Кээ бирөөлөр мисалы үчүн только инвестор болуп эле киришет, көп адамдар. Кээ бирөө акчасы жок, акчам жок дегендер уже кадимкидей эле именно партнерский программа менен дагы аябай жакшы доходторго чыгып, ушул жерден капиталдарын өстүрүп, ошонун бирөөсү мен дагы аябай байдын кызы эмесмин, же болбосо укмуш бизнесмен эмесмин. Мен дагы ушул жерден капиталымды өстүрүп, өзүм инвестиция дагы кылып, өзүм активный партнер катары дагы мен ушул жерде азыр силерге роботту рекламировать этип отурам. Мисалы, биринчи биз деген лицензияны сатып алганда эле биз уже VIP1 деген статуска ээ болобуз. Ал жерде бизге сыйлык катары $30 ар бир сатылган лицензиядан $30 биринчи линиябыздан, анан 20% ошол комиссиядан, прибыльдан 4%-ин бизге эметет биринчи линиябыздан. И бизде мисалы үчүн ушундай прибыль болот, мисалы. Андан кийин уже VIP2ге өткөндө биздин деген биринчи линиябызда болгон 3 эле партнер болсо жетиштүү. И ошол 3 адамдарыбыз дагы ошондой 3 адамдан чакырып, ошо инвесторлорду привлекать этеби же активный партнерлорду привлекать этеби. Командабызда 20 адам болгондо биз уже VIP2 болобуз. VIP2де уже биздин ар бир лицензия $40 болуп калат уже. Мисалы, саткан, если биз дагы уже сатсак, $40 төлөнөт, и командадан $10 түшөт. И 30%, жанагы 20%тен 30%. То есть 6% именно жанагы инвестициядан түшөт. Биринчи линиядан. И жанагы партнерлордун прибыльдарынан дагы алган немеден комиссиядан бизге бөлүнөт 6%. Дальше. VIP3 болгондо уже биринчи линияңарда 5 партнер болсо жетиштүү. 3 партнерду бирок VIP2 кылып чыгарышыңар керек болот. И структурада, командада 100 адам болуш керек. Ал учурда уже вознаграждение, бир лицензия, сатылган лицензияга уже $50 төлөнөт. И командаңар саткан акчадан $20 төлөнөт. И мисалы үчүн ошол VIP3кө чейинки адамдардын бардыгынан $20 түшөт, лицензия сатса. И мисалы үчүн ошол 20% комиссиядан дагы 8%-ин биринчи линиянын инвестициясынан силерге тоже акча төлөнөт. И 10% жанагы мен айтып аткан 3 компания боюнча VIP3төрдөн тоже 10% төлөнөт. Бул жерде каждый раз статусуңар көтөрүлгөн сайын, конечно, процентный ставкалары дагы көтөрүлүп турат. Мисалы, башка компанияларда биринчи жаңы келген новичок эч качан баягы зарабатывать эте албайт да. Бул жерде наоборот, новичок зарабатывать этсе, робот зарабатывать этет. И мисалы чакырган адамдар дагы зарабатывать этет. VIP4-тө болсо 8 партнер болсо болот биринчи линияда, 3 партнерду VIP3 кылып көтөрүш керек да. Эгерде бирок бизнес түзүлгөн стратегия боюнча иштей турган болсоңор, силерге нормальный эле неме болот да, доход болот. 300 адам уже структураңарда болуш керек. Ошол мезгилде уже силердин ар бир саткан лицензияңарга $60 көтөрүлөт. $30 уже командный бонус, командаңар саткан лицензиядан уже $30. Ошон үчүн каждый статусуңар көтөрүлгөн сайын силерде доходуңар да көтөрүлүп баштайт. И инвестициядан дагы тоже 10% уже боло баштайт, келе баштайт. Именно структурадан дагы уже 10%тен 30%ке чейин түшөт. И бул жерде жанагы матчин бонус деген жанагы лидерский пулдан дагы 10% ала аласыңар. VIP5-те болсо 12 партнер, биринчи линияда 3 партнер, 4-чү биринчи линияда 900, вообще структурада 900 болгондо уже лицензия 65-ке чыкты.
И командаңар лицензия сатканда $35 түшөт ар бир. Мисалы анын структураңар дагы неважно да, мисалы үчүн глубинабы же ширинабы, без разницы ошолордон түшө берет. И 11%ке көтөрүлөт инвестициядан. И 5%, 35%ке чейин именно структурадан инвестиция, структурадагы инвесторлордон дагы түшөт. И 10% матчин бонус дагы лидерский пулдан түшөт. Алтынчы эң эмеге максимальный статусу VIP 6. Условиясы 20 партнер болуш керек биринчи линияда. 3 партнерду VIP 5 кылышыңар керек. Ошо VIP 5ке көтөрүшүңөр керек да. Жардам бересиңер. 2700 адам структурада болуш. $70 көтөрүлөт. Өзүңөрдүн продажаңар лицензияны. $40 именно командаңардан уже лицензия сатса, ошо $40 түшөт. Андан кийин 11% именно биринчи линиянын инвестициясынан түшкөн прибыльдан түшөт. И 10%, 40%ке чейин именно структураларды инвестициясынан түшөт. 10% матчин бонус, анан кийин лидерский пулай, а еще дагы 10% именно роялти өзү дагы VIP 6-терге өзүнчө төлөнөт. Бул эң чоң акча, аябай көп акча бул жерде. VIP 6 жеткендер күнүнө $1000 өйдө прибыль алышат. Ошол болгону эме бар. Перспектива менен возможность СНГда эң чоң, себеби деген СНГга эми тарап баштады. Рынок пустой. Ошон үчүн бардык ким активный иштем дегендерге аябай сонун чоң мүмкүнчүлүк. VIP 6ке даже мына 5 айда биздин командадан VIP 5ке чыкты. 7 айда. Бир жылдын ичинде VIP 6-ны жасап коюу толук мүмкүн да. Азыр рынок пустой, азыр деген инвесторлорду тартып, активный партнерлорду иштегенге ошондой мүмкүнчүлүктөрдү эметип берсек болот. Бул жерде аябай чоң, потенциалы аябай чоң. Иштейм деген адамга аябай сонун эле эме. Рояль бизде ошо коммуникация аябай жакшы. Бизде мен анан дагы өзүмдүн немемен көргөзүп берем силерге. Бул менин ошо личный кабинеттин немеси. Бул жерде аз мас эме көргөзүлгөн, кандай болуп түшөт. Азыр мен өзүмдүн немемен да көргөзүп берем. Күнүнө канчадан дагы түшөт экенинчи. Биз менен сотрудничество кандай, мисалы үчүн выгодно да. Бизде технический обучениялары да бар криптовалютага. Биринчи Адан Яга чейин полный кантип пошаговый система түзүлгөн. Ошол система менен айтылган нерселерди эле прям бардыгы деген уже жол тапталган да. Биз башында киргенибиз үчүн биз уже канча деген ошибкаларды кылдык, эмне кылдык. Азыр болсо биз уже бүт баары уже даяр. Просто аласыңар, жасайсыңар. Продажага окутулат, курсы бар, личный сопровождение болот обязательно, окружение, именно ийгилик жараткан окружениялар, заработок, мисалы үчүн биринчи күндөн баштап эле заработок бар. Эгерде инвестиция кылган болсоңор, уже все. Эгерде продажа кылганды жакшы, өзүңөр дагы жакшы сатканды билсеңер, анда уже биринчи күндөн эле уже жакшы результаттарга чыксаңар болот. $120 бир жылга лицензияны алган менен силерде берди 3 жанагы айтып атпаймынбы, финансовый грамотность боюнча, криптовалюта боюнча, продажа боюнча обучение биздин партнерлорго бесплатно. Мощный обучение бул жерде бардыгы окутулуп үйрөтүлөт. И бул жерде ошон үчүн мисалы ар бир эле ошол курстарды өзүнчө эсептегенде бир курсту $200 кем эмес, эң жакшы курсту $200 кем эмес таппайсыңар рынокто. Бул жерде силер ошо $120 ичине киргизилген да, именно биздин партнерлор үчүн. Ошон үчүн аябай ценности почти $1000 чейин. Негизи ошолду только $120 гана ала аласыңар. Алып ошон менен биз менен чогуу бизнес жасап кетсеңер болот. Эми ошол ким если информация берген болсо, ошол адамга кайрылып, дагы толук дагы маалымат алып, дагы ошо туура стартовать эткенге мүмкүнчүлүк бар, чоң мүмкүнчүлүк. И болду ушу менен. Мен эгерде азыр эме болсо, записти өчүрүп коюп туруп,
кийин мен өзүм телефонуман кирип туруп личный кабинетимди көргөзөйүн. Ошол жерден баягы визуально силерге аябай түшүнүктүү болот. Себеби личный кабинетти көргөндө башка, бул жердеги азыр слайдтан анча жакшы көрүнгөн жок болуш керек силерге. Мен азыр мындай немеде как раз убакыт да бүтүп калды. Азыр бүтөт. Кайра эле ошол ссылка менен кирсеңер, мен өзүмдүн личный кабинетиме именно телефондон кирип көргөзөйүн, Бияктан ноутбуктан көргөзө албайм. Ошон үчүн ошол жерден көргөзөйүн. Анан ал жерде уже звук дагы жакшы чыгат. Мен силердин суроолоруңарга ошол жерден жооп берейин. Азыр записти өчүрүп, завершать этип эметип коеюн. Элиза, биз угулбай эле. К сожалению, угулбай жатат силердин үнүңөр. Мен азыр Айгерим. записти өчүрүп туруп, анан кийин эмне кылайын. Элиза жок, отам мен сизде.